Саламатсыздарбы, эфирде апталык парламент кабарлары жогорку кеңеш кабыл алып жаткан мыйзам долбоорлор тууралуу айтып бермекчибиз. Чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Прибалтика өлкөлөрү менен карым-катышты жандандыруу. Төрага баштаган парламенттик делегация Латвия жана Литвада жогорку даражадагы жолугушууларды өткөрдү. Улутташтырылып убайга салган пансионаттар. Алар ким үчүн иштеп, эмнеге артка кетти? Экономикалык жана фискалдык саясат комитети көл жээгиндеги мамлекеттик пансионаттардын ишин көрдү. Мамлекет менеджер боло албасын. Бүгүн ушунун баары такталды да. Социалдык объекттердин курулушу эл өкүлдөрүнүн көзөмөлүндө. Мамлекеттин керечеги билим. Биз билим базасын жакшы түптөмөйүнчө жетишпейбиз. Журналист коомдук ишмер Султан Жумагуловду шакирттери эскерди. Бул демилгени жогорку кеңештин төрагасы Дастамбек Жумабеков колдоп, бардык уюштуруу иштерине жардам берди. Төрага Дастамбек Жумабеков баштаган парламент делегациясы Латвия жана Литва республикаларына расмий сапар менен барды. Өлкө жетекчилеринин бир катар жогорку деңгээлдеги жолугушуулары болду. Анда Латвия аркылуу Европага Кыргызстандан экологиялык таза айыл чарба азыктарын экспорттоо маселеси тууралуу сөз болду. Ал эми өзүнүн деңиз жолу аркылуу 65 өлкөгө карым-катыш жүргүзгөн Литва Кыргызстандын соода боюнча бардык сунуштарын карап чыгууга макул. Латвия парламенти Сейманын төрайымы Инара Мурнице жогорку кеңештин депутаттарын Рига шаарында жылуу тосуп алды. Тараптар эки өлкө ортосундагы парламенттер аралык байланыштарды бекемдөө, экономикалык, маданий жана билим берүү боюнча алакаларды жандандыруу ниеттерин билдирди. Эки парламенттин да мындан кийин да тыгыз иштеши, тийиштүү мыйзам долбоорлорун бири-бирибизге сунуп, ошону мамлекеттерде иштетүү. Кыргызстан менен экономикалык, соода саттык жана билим берүү тармагындагы байланыштарды арттыруу сунуштарын колдойбуз. Айрыкча бизди жашыл экономикага ыктаган долбоорлор кызыктырат. Эки өлкөнүн парламент жетекчилери Рига шаарынын чогуу ортосундагы эркиндик эстейлигине гүл коюу аземине катышты. Антан соң төрага Дастамбек Жумабеков баштаган депутаттар Латвиянын президенти Эгилс Левитс менен жолугушту. Тараптар эки өлкө ортосундагы соода экономикалык алакалар, маданий жана парламенттер аралык кызматташуу маселелерин талкуулашты. Кыргызстан Европа биримдигинин ВСП+ долбооруна кошулуп, 6000ге жакын айыл чарба азыктарынын түрлөрүн Европа өлкөлөрүнө экспортко чыгаруу мүмкүнчүлүгүн алганы жана бул багытта Кыргызстан үчүн Латвия республикасынын транзиттик өлкө катары мааниси чоң экени белгиленди. Рига шаарындагы белгилүү китепканада дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрүнөн чогултулган 2 миллиондон ашуун китеп сакталат. Эми ага Манас эпосы да кошулду. Биздин эң байыркы байлыгыбыз болуп саналган кыргыз элин дүйнөгө тааныткан Манас эпосунун китебин ушул китепканага, улуттук китепканага тапшырып коюңуздарды уруксат этиңиздер. Төрага Дастамбек Жумабеков баштаган парламенттик делегация сапарын улап, андан ары Литвага барды. Вильнюс шаарында да бир катар жолугушуулар өттү. Литва парламенти Сеймдин төрагасы Викторас Пранкетс менен болгон жолугушуу учурунда тараптар эки өлкөнүн парламенттер аралык байланыштарын бекемдөө тууралуу сүйлөштү. Ошондой эле соода, экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды бекемдөө талкууланды. Эки мамлекеттин конституциялык түзүлүшү, структурасы абдан окшош экенин да мен белгилегим келет. Демек, биз дагы мындан кийин дагы бири-бирибиз менен ушундай түз отуруп, өнүгүү жолундагы, парламенттик өнүгүү жолундагы маселелерди чечкенге, керектүү эл аралык мыйзамдардын үстүндө гармонизация иретинде биз иштешкенге дайынбыз. Литва жетекчилиги соода экономикалык кызматташуу боюнча Кыргызстан берген бардык сунуштарды карап чыгууга даяр экенин билдирди. Биздин өлкөнүн темир жол байланыштары көп өлкөлөрдү туташтырат. Ал эми деңиз порту аркылуу 65 өлкөнүн деңиз порту менен карым-катыш жүргүзсө болот.
Расмий сапардын алкагында Жогорку кеңештин депутаттары Вильнюс университетине барып, окуу жайдын тарых таржымалы, азыркы учурдагы жогорку билим берүү системасындагы реформалар жана жетишкендиктери менен таанышты. Жогорку кеңештин депутаттары мына ушул Прибалтика өлкөлөрүнө барып, парламентинин ишмердиги менен таанышты. Алар парламенттик системаны өнүктүрүүдө кайсыл тарабынан үлгү болушу мүмкүн? Мына ушул жана башка суроолорун кесиптешибиз Ибраим Нуракун уулу, расмий иш сапарга катышкан Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовго жолдоду. Сөзсүз эле түрдө бир системалар өтө окшош болбойт. Мисалы үчүн Латвия менен Литванын саясий системалары жалпы жонунан окшош болгону менен ичинде айырмалар көп. Бирөөнү президент эл шайласа, бирөөнү парламент шайлайт. Бирок негизги маанилүү башкы баалуулуктары бир. Бул адам укугу, мыйзамдын жогорку күчү, укуктук нигилизмдин жоктугу, анан эң негизгиси саясий күчтөрдүн балансы. Мына ушул эреже бардыгында Европада сакталган, бирок эрежелер ар кандай болушу мүмкүн. Ошондуктан бизде дагы ушул парламентаризмди өнүктүрүүдө биз ушу Латвия менен Литванын басып өткөн жолун мындай эске алсак пайдалуураак болмок. Мына биз азыр Литва парламентинин имаратында отурабыз. Бул жерде мына 141 депутат иштейт экен, 7 фракция. Калкынын саны 2 миллион кишиге жетпейт. Кыргызстанда дагы мына депутаттардын саны боюнча талаш талкуулар токтобой келет. Ошол Литва менен салыштырганда ошол депутаттардын идеалдуу саны канча болуш керек деп ойлойсуз? Бизде коомчулукта ар дайым ушул депутаттардын саны азыраак болсун дейт. Бул мындай адашкандыкта, анткени кеп депутаттардын аздыгында же көптүгүндө эмес. Көп болгон жерде мына 100дөн кем болбогон мамлекеттерде Европанын бардыгында 100дөн 200дөн кем эмес. Анткени депутаттар көп болгон жерде контроль күчөйт. Депутаттар көп болгон жерде кайчы пикирлер көп болот. Депутаттар көп болгон жерде бир мындай диктаторлук механизмдер, бардыгы бийликтин көзүн карап кетип оппозиция жок болуп калат деген коркунуч болбойт. Ал эми бюджетти кыскартуу, жанагындай бир преференцияларды алуу, ал эми башка маселе. Көрдүңүздөр, мына депутаттарында мамлекеттик автоунаалар жок, алар мына жөө келип жөө кетип түшөт. Ошондуктан эми ушул саясий маданият деп коет, ушул саясий маданиятка биз дагы акырындап барышыбыз керек. Булар айтып атат, ушул Борбор Азияда парламенттик демократияны ийгиликтүү куруп аткан Кыргызстан экенин биз билебиз. Ошондуктан алар чакырып биз менен карым-катнаш түзүп атат да. Бирок негизгиси ушул элдик бийликти орното турган механизм, саясий системадагы эреже бул парламенттик демократия, ошо парламенттик демократия, парламентаризмден мындай кайтпаш керек деген бир кеп кеңеш сыяктуу маселелерди айтышты. Улутташтырылган Алтын кум, Рахат, Диларам сыяктуу пансионаттар жан кейиткен абалга кептелген. 10 жыл мурда гүлдөп турган пансионаттар бүгүн аркага кетип бюджетке киреше бербей калды. Эл өкүлдөр буга пансионат жетекчилерин айыптоодо. Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет Ысык көлдө көчмө жыйын өткөрүп, пансионаттардын абалын көрдү. Комитет мүчөлөрү алгач Солнышко пансионатында болуп, имараттардын абалы менен таанышты. Бул пансионат учурда Улуттук олимпиадалык комитеттин карамагына ижарага берилген. Эс алуучу жайдын өкүлүнүн билдиришинче, бул жерде спорттук имараттар курулуп, Ысык көлдөгү спорттук борбор болмокчу. Учтены все здания действующие. Из капитальных строительств только будет международный мультиспортивный комплекс для единоборств и для игровых видов спорта. Ал эми Витис пансионатында учурда Маданият, маалымат жана туризм министрлиги ээлик кылат. 2010 жылда улутташтырып алынган соң кай бир адамдар пансионат менен соттошуп келишүүдө. Себеби Бакиевтердин бийлигинин тушунда бул пансионаттын аймагындагы жерлер жеке менчикке сатылып кеткен. Биздики деген бирөө пансионаттык болсо эле кийинки частный бүт территория боюнча да ушул 73 катасы. Улутташтырылган пансионаттардын катарын Рохат, Диларам, Алтын кум пансионаттары толуктайт. Көчмө жыйын жүрүшүндө аталган пансионаттар мурдагыдай киреше бербестиги, имараттардын абалы, тейлөө иштери жыл сайын начарлап бараткандыгы эл өкүлдөрү тарабынан айтылды. Бирок аталган эс алуучу жайлардын арасынан Рохат пансионаты көрсөтүлгөн планды аткарып келет. 19-да жалпы доход 20 миллион 787. Көсүңүздө канча которосуз? Эми азыр чистый прибыль жылдын аягында кандай которобуз? Бүгүнкү күндө биз чистый прибыль мына бүгүн 9 ай менен где-то 3 миллиондай. Ал эми Алтын кум пансионаты такыр эле жараксыз абалга кептелгени көрүнүп турат. Бул жердин тамактануучу жайы жарактан чыгып, көл жээги иретсиз абалга кептелген. Законно пусть жердин акчасын төлөп берсин. Арендный плата как положено, мамлекетке.
Ошо биздин жардам сураганыбыз ошол да, мына Морекиге Ишугага эл келет. Мындай көңүлдү чөгөргөн абалды жөнгө салуу боюнча эл өкүлдөрү өз сунуштарын беришти. Мамлекеттик мүлктү максаттуу пайдалануу, көзөмөлдү күчөтүү же коммерциялык жол аркылуу маселени чечсе болот. Мамлекет менеджер боло албасын. Бүгүн ушунун баары такталды да. Фонд көсүмүстө бул жердин баардыгын ушундай контроль кылбагандыгынан эч кандай бир арендный платалар түшпөгөнүн, буларды баягы ишенимдүү башкарууга бериш керек болчу да. Комитеттин отурум учурунда саркынды сууларды тазалоочу жайдын абалы да айтылды. Чолпон Ата шаарындагы суу тазалоочу атайын жай совет учурунда курулганы менен оңдоо иштери жүргүзүлө элек. Бүт очистной бу жерде бир 90дай пансионатта. Бүт баары Чолпон Атинский очистнойго кирет экен. Ошол жакта аябай чоң проблема бар. Себеби ул Союздун кезинде курулган, себеби житти чыгып атат, анан кийин бүт көлгөдө зыянды тийип атат. Жыйындын жүрүшүндө өлкөдө туристтик шарттарды түзүү боюнча талкуу болуп, жайкы, кышкы туризм жөнүндө аткарылган иштердин маалыматы угулду. Буларда Ысык көлдүн туристтик дараметин толук колдонуш үчүн депутаттар тобу токтом долбоорун даярдап, тармактык комитеттин кароосуна экинчи ирет койду. Эл өкүлдөр аныктаган мурунтку кемчиликтери жоюлган. Ысык көлдө жайкы сезон болгону 3 ай, андыктан көлдө кышкы туризмди өнүктүрүү керек дешет демилгечилер. Суралган каражатты 2020 жылдын бюджетине камтуу сунуштары берилди. Кышкы туризмди өнүктүрүү үчүн бир нече иш чараларды аткаруу зарылдыгы бар. Биринчиден, Каркыра кеген чек ара постторунан 24 саат бою туристтерди өткөрүү. Ал бекеттердин инфратүзүмүн жакшыртуу үчүн бюджеттен каражат бөлүү. Караколто лыжа базасына бара турган жолду оңдоо. Туристтер менен түшүнбөстүктөр болбош үчүн милицияга англис тилин үйрөтүү. Мейманканаларга видео байкоо орнотуу. Заманбап дааратканаларды куруу сыяктуу бир катар сунуштар берилген. Олимпийский эмелерге, стандарттарга жооп берген рингтериңер жок дейт. Ушуну бир комплексин куруп койсок, анда бүт пансионаттар кышы боюнча иштейт эле да. Бүт сборныйлар келе берсе болот. Эмдиги жылдан баштап бир 125 миллион доллардын тегерегинде инвестицияга Минфин гарантия берсе, өкмөт жерин берсе, инвесторлор келип салып беребиз деп атпайбы. Тармактык комитеттин мүчөлөрү кышкы туризмди өнүктүрүү боюнча сунуштарды колдоого алды. Бир кичине иштешип туруп, мына жогору жакта токтомдо сунушталган нерселердин бардыгын өкмөт менен биргеликте иштеп, биз 20 жылга камтып койбойлу. Видео байкоо боюнча канча даараткана курулуш керек заманбап, ошолордун баарын киргизип эле коелу. Бир катар депутаттар Ысык көлдү 24 ай бою тур сезон кылуу үчүн өз сунуштарын берди. 9,5 ай пансионаттан бардыгы, санаторийдин бардыгы иштебейт. Ушуга медициналык туризмди өнүктүрүү боюнча былтыр сунуш кылган, муну жазып коюптар. Рахмат. Бизде Ысык көлдө жүрөк, өпкө ооруга өтө ыңгайлуу шарт. Билесиз өзүңүз, ошол жерде өзүңүз көлдүксүз. Ушу медициналык туризм өнүктүрүү боюнча өзүнчө бир көңүл буруп, бир өкмөт боюнча бир программа иштеп чыксаңыздар. Бизге Кыргызстанга келгенде жаңы турист. Ушундай бир баштыкты берсеңиздер жакшы болот эле. Буга бир сом да бюджеттен кетпейт. Түшүндүрүп берейин. Ичинде Кыргызстан боюнча жакшы биздин жерлерибиз болсо, ал жерде Кыргызстан картасы болсо, ал жерде Кыргызстан боюнча атайын диск болсо. Комитет мүчөлөрү тийиштүү долбоорлордун техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгуу, ишти аткаруучуларды так аныктоо сындуу тапшырмаларды берип, туризмди өнүктүрүүгө багытталган долбоорду жактырды. Ал эми туристтик аймактын экологиялык көйгөйүнө дагы азыртаң көңүл буруу талап кылынууда. Ысык көлдү саркынды суудан коргоо жөнүндө мыйзам долбоору тармактык комитетте колдоо тапты. Долбоор көлдүн тегерегине саркындуу сууну тазалоочу курулмасы жок туристтик пансионат мейманканаларды курууга тыюу салат. Ысык көлдөгү экологиялык көйгөйлөрдүн эң башкысы бул саркынды суулар. Туристтик зонанын келечеги үчүн сунушталган мыйзам өтө зарыл экенин демилгеч белгиледи. Мыйзамдын негизи ушул баягы тартипке алып келип ужесточение кылсак деген ойда, ушул баягы уголовный ответственность келгенге дейин барайын деп атабыз. Эс алуучулар көлгө аяр мамиле кылбай адепсиз жоруктар менен ысык көлдү булгап жатканы да кошумча болууда. Андыктан элдин экологияга карата аң сезиминин деңгээлин жогорулатуу, көлдүн айланасына дааратканаларды көбөйтүү зарылдыгын депутат Тынчтыкбек Конушбаев белгиледи. Мыйзамды мен колдойм да. Рахмат. Жакшы да. Эми бир жерден кээ бир маселелер бар да. Туалет болуш керек,
ушунча нерселер болуш керек деп бүттөн жазыш керек, ушунда проект коюш керек. Депутаттар жаратылышты экологияны коргоого багытталган мыйзам долбоорлорун колдой турганын билдирди. Табиатты сактоого байланыштуу демилгелердин баарын системалаштыруу жана бириктирүү зарылдыгы айтылды. Бүт мыйзамдарды биз чогултсак, анан кийин желим пакеттерди өзүнчө мыйзамга, могул нерсени башканы өзүнчө мыйзамга кыла бербей, бардыгын бир карап туруп, так бир ысык көл боюнча өзүнчө бир мыйзам болсо, мына жазылып атпайбы? Ошондо аткарууга дагы оңой болмок, элдерге окуганга. Тек гана ысык көлгө эле эмес, дагы мисалы ошол Сары Челек, дагы биздин башка ошондой биосферада кирген көлдөрүбүзгө жалпы иштесе бул мыйзам, мен сунушум. Комитет төрайымы Махабат Мавлянова ушул мыйзам долбоору менен саркынды сууларды көлгө агызгандарга жоопкерчиликке тартуунун механизмин киргизүүнү сунуш кылды. Талкуунун соңунда ысык көл биосферасын коргоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү кирүү биринчи окууда жактырылды. Ноокат районунун Жаш айылындагы Жаш орто мектеби авариялык экенине карабастан балдар окуп жатат. Өкмөт 2 жыл мурда айылга жаңы мектептин курулушун баштап койгон. Бул имараттагы узакка созулган курулуш болду. Балдардын ата-энелери мектепти тез бүтүрүүнү өтүнүүдө. Айылдыктар менен эл өкүлү Зиядин Жамалдинов жолугуп келди. Атына заты жарашпаган Жаш орто мектеби. Ижарага алынган бул эски там 1960 жылдары койчулар үчүн салынган. Окуу үчүн айылда башка ылайыктуу жер жок болгондуктан оңдоп түзөп, мектеп катары пайдаланууга аргасыз болушкан. Мектепте 4 класстык бөлмө бар. Ал 161 окуучуну батырууда. Кааналар жетишпегендиктен мугалимдер коридордо туруп жыйналыш өткөрүшөт. Ал эми ашканасында окуучулардын тамактануусунда шарт жок. Бөлмөлөрү караңгы, полундун тактайлары чирип дуалдарынан жарака кеткен. Мектеп деген эле аты болбосо эч бир талапка жооп бербейт. Бизге жаңы мектеп куруп бериңиздерди абдан каалайбыз. Эме бу жерде кыш келгенде биз üşүйбүз. Печка жок, көрүп турасыздар. Айыл элинин бул көйгөйүн жакшы билген эл өкүлү Зиядин Жамалдинов жаңы башталган курулуш ишин көрүп келди. Депутаттын көмөгү менен мектептин курулушу бюджетке киргизилген. Ошол жаңы курулуп аткан мектептин болжолдук сметасы бул 60 миллионго барар экен да. Демек жылына 6 миллиондо бөлүнүп турсак, бул курулуш 10 жылга созулуп кетиши мүмкүнчүлүгү бар экен. Ошондуктан biz tez arada işte bu avariyalık mekteplerde akça karajatını tez arada bölüp keyinki sentyabr okuu yılında bu mektepte kuruluş işlerini bütürüşümüz gerek. Эл өкүлү 2020 жылга чейин мектептин курулушун бүтүрүп, 1 сентябрда аны пайдаланууга берүүгө көмөк көрсөтөөрүн билдирди. Депутат Абдыбек Дүйшалиев Тоң районундагы Тогузбулак айылында жаңы түптөлүп жаткан мектептин пайдубалына капсула салуу аземине катышты. Мектеп 225 окуучуга ылайыкталып салынууда. Курулуш иштери жалпы республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, алгачкы 7 миллион сому бөлүнүп берилген. Маалыматтар боюнча курулушу башталган мектеп эмки жылы пайдаланууга берилмекчи. Сооронбай Шарипович премьер-министр кезинде ушул айылга өз сапары менен келгенде элдин көйгөйүн чечүү үчүн элдер кайрылуусу менен ушул жерге мектеп салсын деп чечим кылган. Ошол буюрса ошол мектеп мына бүгүн башталып фундаменти коюлуп атат. Жогорку кеңештин депутаты Курманкул Зулушевдин көзөмөлү менен Өзгөн районундагы Көлдүк айыл өкмөтүнө жаңы имарат башталып пайдубалына капсула салынды. Мамлекеттин каражаттуулугу менен өз убагында бөлүнсө, келерки жылы мектептин имараты бүтүп калар деп жергиликтүүлөр үмүттөнүүдө. Бул сиздер көрүп турган Ырыспай Коңкошев атындагы мектеп 1932 жылы салынган. Учурда 400дөн ашуун окуучу билим алууда. 2016 жылы коркунучтуу авариялык абалда деп чечим чыгарылган. Мугалимдерден баягы текущий ремонттоп коебуз, ошол сулап сыйпаганыбыз үчүн турат. Көйгөйлөр бир четинен чечилип жаткандай. Депутат Курманкул Зулушевдин аракети менен бул мектепке мамлекеттен 5 миллион сом бөлүнүп, жаңы мектеп салынмай болду. Анын пайдубалын түптөө иштери башталды. Негизи мектепти толук куруп бүтүрүүгө 60 миллион сом каралган. Алдыда эл өкүлү өз көзөмөлүн алмакчы. Өкмөт каражатты убагында берсе, келерки жылы бүтүп калышы мүмкүн. Акыркы жылдары өкмөт ушу авариялык мектептерге аябай көңүл бурду. Колунан келишинче көңүл бурду. Бирок bir жылда, bir мезгилде баарын бүтүрүп коюш кыйын нерсе да. Ирети менен бүтүрүп атчы. Бүтүрүп салып атат. Мен ойлойт элем, дагы бошошпой, мындан да ыкчамыраак аракеттер жасаш керек.
Региондорду өнүктүрүү жылы Алай районунда бир катар ийгиликтер менен коштолду. Мектептер курулуп, бала бакчалар пайдаланууга берилди, жолдор салынып, таза суу чыгарылууда. Жогорку кеңештин депутаттары Жыргалбек Турскулов менен Улан Примов да Алай районунда иш сапары менен болуп, бир катар социалдык объектилердин курулушуна күбө болуп келишти. Алай районунун Согунду айылында бала бакча болгон менен бала бакчага болгон муктаждык абдан чоң болгон. Наркы 17 миллион сом турган 60 орындык бала бакчанын курулушу согондулуктар үчүн өтө эле кубанычтуу окуя болду. Бул садикти аябай көптөн күттүк элек, аябай сүйүнүп кубанып турабыз. Бакчанын ачылышына катышкан биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновдун айтканына караганда, быйыл республика боюнча курулган бала бакчалардын саны жылдагыдан арбын. Кыргызстан боюнча быйылкы жылы 42 бала бакча курулуп берилди. Бала бакча азыркы заман талабына жооп бере турган баардык шарттары бар бала бакча болуптур. Ал эми Күнелек айылында 225 орындык татынакай мектеп пайдаланууга берилген. Окуп иштөөгө баардык жактай шарттары түзүлгөн. Мугалимдердин социалдык абалын жакшыртуу аракеттери дагы көрүлүүдө. Мугалимдерибиздин айлыгы октябрдан баштап көбөйдү. Аксакалдарыбыздын агылечек апаларыбыздын дагы пенсиялары көтөрүлдү. Кудай буйруса бул чек эмес дейм. Курулганына жараша мектептин ички жасалгасы өзгөчө көңүл бурууга арзыйт. Экологиялык бурчуда чыгармачылык менен жасалып, баардык жан жаныбарлардын элеси түшүрүлүп, куштун үнү жаңырып турат экен. Жолун бара жаткан жаныбарлар менен кыргызчылардын сүрөттөрү. Класстары интерактивдик доскалар менен жабдылган, зарыл керек жумуштарынын баардыгы кынтыксыз жасалыптыр. Жылытуу системасы да ойдогудай коюлган. Мектептин ачылышына келген жогорку кеңештин депутаттары биринчи вице-премьер-министр, губернатор жакшы тилек менен мектептин алдына бак отургузушту. Андан кийин эл өкүлдөрү баштаган расмий топ Сопо Коргон айылындагы курулушу башталып калган Ошприм спорт комплексинин пайдубалын түптөөгө катышып, жакшы тилектер жазылган капсула салышты. Ушул жарлыкты мамлекеттик органдар эле иштеп колдобостон, биздин жеке ишкерлер дагы. Биздин чыган жигиттер, депутаттар тарабынан ушул жалпы жапатырмак колдоо болуп атат азыр. Ошонун бири мына биздин өзүбүздүн эле кулун Улан Бердибаевич Примов жогорку кеңештин депутаты өзүнүн эмилгеси менен ушул жерге мына спорт залды куруп берейин. Спорт комплексти курууну толук өз мойнуна алып жаткан жогорку кеңештин депутаты Улан Примовдун айтканына караганда 1-2 жылда толук пайдаланууга берилет. Мына ушул жерде аксакалдар пенсия боюнча мындай сунушту беришти. Оштауга деле 300 сом, тоонун башындагыга деле 300 сом. Бизге коэффициент менен айлык төлөйт эле. Азыр деле төлөйт. Ушул биздин тоолуу райондорго акча кошкондо, ошо кичине коэффициентти коштуруп койгонго бир жардам бергиле. Ушул эле райондогу бүлөлүү айыл өкмөтүнүн иш аракеттери башкаларга үлгү кылууга арзыйт. Айыл өкмөтүнүн баш кеңсесинин ачылышына келген биринчи вице-премьер, депутаттар айыл өкмөтүнүн аймагында жасалып жаткан иштерге күбө болушту. Ал эми облус боюнча алганда быйылкы жылы аткарылган иштер көңүл кубанаарлык. Областыбызда быйылкы жылы республикалык бюджеттен 27 объект ачабыз деп турабыз. Анын 10дон ашкын ачып койдук быйыл. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен да ошончо ачылат. Буюрса бир 50ден кем эмес объект быйыл ачылат. Айыл өкмөтүнүн имаратынын ачылышына келген эл Бүлөлүү айылынын жолун асфальттоону толук аягына чыгарууну өтүнүштү. Мына асфальт баштап койдуңар эми. Ушуну аягына чыгарып бер, чоң суранабыз да биз. Депутаттардын катышуусу менен болгон кийинки иш-чара Гүлчө айылында болду. Мындан 4-5 жыл мурун Гүлчө айылынын кире беришине арка курулуп баштап, аягына чыкпай токтоп калган. Жогорку кеңештин депутаты Улан Примовдун жеке аракети менен курулган жаңы арка эшигин көрүп төрүнө өт болуп, Гүлчөнүн кире беришин көрккө бөлөп коюптур. Бул мурунку проектисинен башка бөлөмдүү атына заты жарашкан, эл сыймыктана турган, эл көрө турган, жалпы журт суктана турган бир арка кылайлы деп ниет кылдык элек. Ошонун башында мен айтып өтүшүм керек. Баарыңыздар билесиздер, эми бул иштин башында менин атам, ошол атам болуп, Жаныбек Сариевич, баарыбыз ушул ишти ишке ашырдык. Арканын документтери расмий түрдө Гүлчө айыл өкмөтүнө өткөрүлүп берилди. Эл депутатынын элди ынтымакка чакырган бул аракети көпчүлүктү ыраазы кылды. Дайыма элибизге ынтымакчылыкты, ырыскыны, жакшылыкты ушундай киргизип турган жолу эшиги ачык, акпа сого болсо.
Депутаттын аракети менен курулуп, аксакалдардын батасы менен ачылган бул имарат узак жылдарга кызмат кыларына ишенич чоң. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети 2020 жылдын республикалык бюджетин жана 2021-22 жылдарга болжолу жөнүндөгү мыйзам долбоорун карап, биринчи окууда колдоп берди. Каржы министринин орун басары Алмазбек Азимовдун баяндамасында келерки жылдары мамлекеттик казынадан укук коргоо органдарына 2 миллиард 270 миллион сом каралууда. Ал эми жолдогу коопсуздукту сактап, автокырсыктарды алдын алуу аракетинде коопсуз шаар долбооруна дагы 2 миллиардтан ашуун сом бөлүнмөкчү. Аркыл маселелер саатында болсо, кышка даярдык, баягы эле курулушу бүтпөй жаткан мектептер, каралбай калган жолдор туурасында кеп болду. Депутаттар жерлердеги мына ушундай маселелерди кабыргасынан коюшуп, аталган көйгөйлөрдү чечүүнү аткаруу бийлигинен талап кылды. Кылычын алып кыш келди. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү былтыркыдан кыйла аз. 2 миллиард кубометрге аз болуп турат. Ушуга тынчсыздануу бар. Электр энергиясы кышта өчпөйбү? Электр тармактары кандай, кышка даярдык? Ушул боюнча дагы биз элге маалыматтарды так беришибиз керек. Спорт бул ынтымак менен биримдиктин символу. Айрыкча футболго мамлекет тарабынан артыкча көңүл бурулса болмок дешүүдө депутаттар. Мамлекет деңгээлинде каржылоо маселесин футбол боюнча курама команданы колдош керек. Тогуз-Тороо районунун казармына айлы таза суусу жок калды. Ал эми Базаркоргон районунун жаңгак терип киреше таап келген бир катар айылдарынын тургундары кирешесиз калган турат. Базаркоргон районунда Дашман деген корук бар да. Биз билебиз, ал жерде жергиликтүү элдин жападан жалгыз тапкан кирешеси, анча-мынча ошол кирешеси ошол жаңгакты терип алгандан болот. Бүгүнкү күндө ошолорду токойго киргизбей, жаңгагын тергизбей, эл менен коруктун ортосундагы чоң талаш тартыштарды нааразычылыктарды пайда кылып атат. Өткөн 8 айдын жыйынтыгы өкмөттү олуттуу ойлонтууга тийиш. Биздин мына жеңил өнөр жайын флагман деп айтчу элек, кийим тигүү боюнча 60%га экспортубуз төмөндөп атат да. Анан мына бут кийимди да 50%га төмөндөп атат. Мына булардын алкагында биз азыр мигранттардын которуусу дагы 10%га төмөндөдү. Же болбосо 175 миллион долларга былтырга салыштырганда төмөн болуп атат. Ошондой эле мына бажы кызматтын төлөмдөрү дагы 4 миллиард сом 9 айдын жыйынтыгы менен минус менен баратабыз да. Мына ушунун үстүндө өкмөт азыр катуураак бир көзөмөлгө алып туруп жумуш алып барбасаңар, кийин мунун таасири катуу тийип калышы мүмкүн. Талас облусун коңшу Казакстан менен байланыштыра турган 3 өткөрмө пункттун 2-өө жабылып калган. Бул Бурный аркылуу Чимкентти көздөй кете турган КПП, бирөө Таразга негизги трасса жайгашкан. Эми ушуну ача турган убактардын баары өтүп баратат да. Эч кандай ортобузда конфликтный ситуация жок. Мен ойлойм, Коробов Сапарович, ушуну көтөрсөңүздөр. Көзөмөлчүлүк кеңеши жөнүндөгү мыйзам долбоору тармактык комитеттин колдоосун тапты. Демилгечилердин бири эл өкүлү Махабат Мавлянованын айтымында, социалдык стационардык мекемелерде, балдар, карылар үйүндө жана мектеп-интернаттарда бүгүнкү күндө бир дагы көзөмөлчүлүк кеңеш толук кандуу иштебейт. Айрымдарында кеңеш али түзүлө элек. Ушуга байланыштуу социалдык мекемелерде көзөмөлчүлүк кеңештери толук кандуу жана натыйжалуу иштеп туруусу зарыл. Бул мыйзам долбоору аркылуу көзөмөлдөөчү кеңештердин ыйгарым укуктарын кеңейткен норма киргизилгенин депутат Махабат Мавлянова ырастады. Дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын айрым жоболору конституциялык принциптерге ылайык келтирилүүдө. Мыйзам долбоор талкууланган учурда диний чөйрөдөгү бир катар маселелер көтөрүлдү. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Мыйзам долбоорун кароодо бир катар депутаттар өлкө аймагындагы ыйгарым укуктуу органдарда катталбаган ар кандай агымдагы көптөгөн диний борборлор, мечит, медреселер мыйзамсыз иштеп жатканын эске салып, диний иш-чараларды жайылтууда жергиликтүү калк менен макулдашуунун туура жагы деле бар экенин айтышты. Регистрация кыла турганда эч кандай деле кыйынчылык документтер жок экен ал жердечи. Аны оңой эле 2 күндө эле таба турган документтер. Анан каяктан биз ошолго деген мындай бөгөт коебуз? Мына исламдын өзүндө эле канча деген багыттар бар. Барына деген уруксат бере берсек, анда мамлекетибизде эмне болот? Мен динге каршы эмесмин. Бирок ошонун бардыгы деген өз орду менен, өзүнүн планы менен, өзүнүн багыты менен болуш керек да. Ал эми айрым депутаттар бул жерде мамлекеттин коопсуздугу, коомчулуктун туруктуулугу, коомдук тартип сакталышы сыяктуу олуттуу маселелер турганын, ошондуктан мыйзам долбооруна карата терең ойлонуп, кылдат мамиле кылуу зарылдыгын баса белгилешти. Алардын пикиринде,
Конституциядагы мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн айрым чектөөлөрдү киргизүүгө жол берет. Бирок буларды деле ушул тактап коюш керек да. Бул кайсы мыйзамга туура келип атат, туура келбей атат. Ушул жерде мына укук коргоо органдары менен силердин ортоңордо так неме жок. Кайсыл учурда алар жооп бериш керек деген. Мыйзамга өзгөртүү керек болсо алып келгиле. Диний мекемелерде сабак берген мугалимдердин билими талапка жооп береби? Диний окуу жайлар чар жайы ачылып атат. Азыр биз билимдүү алымдарга суусап турган чагыбыз. Билесиздер да, молдокелер Куран окуп, намаз окуп, анан арак ичпегиле, даватка баргыла деген нерселер менен чектелбеш керек. Ушул тапта Кыргызстандын аймагында 3294 диний уюм расмий каттоодон өткөн. Алардын ичинде экстремисттик багыттагы 20 диний уюмга сот тарабынан тыюу салынган. 2019-жылдын ичинде 6 адам экстремисттик аракеттери үчүн камакка алынган. Эң негизгиси ар бир дин уюму Конституциядагы жоболорду, мыйзамдарды так аткарыш керек. 2018-2019 жылы терроризм, экстремизм, улуттар арасы касташуу боюнча канча кылмыш иши ачылды. Ошолордун ичинен канчасын диний терроризм, диний экстремизм деп айтсак болот. В 2019 году было задержано 16 человек, из которых 11 за причастность к международному терроризму и 5 за экстремистическую деятельность. Кызуу талкуудан кийин мыйзам долбоору экинчи окууда жактырылды. Нарын районунан келген мектеп директорлары жогорку кеңеште эл өкүлү Алмазбек Акматов менен жолугушуп, өз тармактарындагы көйгөйлүү суроолорду ортого салды. Жолугушууга өкмөт мүчөлөрү дагы катышып, мектеп мугалимдеринин суроо талаптарына жооп берди. Кененирээк кабарчыбыздын репортажында. Жолугушуу суроо жооп иретинде болуп келген мугалимдер орчундуу делинген көйгөйлөрүн өкмөт өкүлдөрүнө узатышты. Контейнер мектеп менен атагы чыккан Кеңеш айылындагы Казалы Абиров мектебинде азырда болсо абал жакшы эмес. Анан дагы кандай иштер аткарылат? Бир жылдын ичинде мектеп бүтөбү деп жалпы айыл күтүп атат. Быйылкы жылга 3 миллион карап берди. Долбоорлору баары даяр болгон. Премьер-министрдин тапшырмасы бар. Эмдиги жылы бүтүрүп бергиле деген. Айрым учурда жаңы салынган мектептердин сапаты начар экендиги өкүндүрөт. Мындай көрүнүштөрдү көзөмөлгө албаса акча каражаты жөн эле коромжу болууда. Начар салгандарды бир кара тизмеге алып туруп четтетип койсо жакшы болот беле деген. Же болбосо көзөмөлдү аябай күчөтсөңүздөр туура болот эле. Нарын районунда жараксыз абалга кептелген мектептердин саны арбын. Муну менен катар эле ижара төлөп иш алып барган бала бакчалар бар. Мындай көрүнүштөр тез арада жолго салынса жакшы болот эле дейт район акиминин орун басары. Көйгөйлүү маселелер боюнча суроолор берилди. Көбүнчө ушул Нарын районундагы авариялык мектептер боюнча жана арендада турган бала бакчалар боюнча ушул суроолор абдан көп болду да. Анан бул боюнча биз республика боюнча эле бул проблема болуп атпайбы? Мугалимдердин айтымында райондо билим берүү тармагын өнүктүрүүдө эл өкүлүнүн салымы чоң. Анын кийлигишүүсү менен бир катар каржылык көйгөйлөр чечилген. Ал киши жеринен барып көрүп, чындыгында эле ошондой татаал капиталдык ремонтко муктаж экендигин көрүп туруп, ошо маселени өкмөткө коюу менен акча каражатын ушу биздин мектепке капиталдык ремонт өткөрүү боюнча бөлдүргөнгө чоң жардам кылды. Талкуу учурунда бир катар талуулуу маселелер ортого салынды. Айтылган ар бир сунуш тыкыр көзөмөлгө алынат. Жогорку кеңештен өкмөттүн алдында коюп маселелерди ушуну контролго алабыз. Кудай буюрса, мына министр образования менен да сүйлөшкөм. Ушу ноябрь айларында Нарын районуна барып, ошол жерде мектептерди жеринен көрүп, маселелерди чечкенге аракет кылабыз. Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы инвестицияларды өз ара колдоо жана коргоо жөнүндөгү ратификациялык мыйзам долбоору тармактык комитетте жактырылды. Макулдашууда Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы эки тараптуу кызматташууну бекемдеп, эки мамлекеттин ишкерлерине мыйзам чегинде шарт түзүү каралган. Акыркы жылдары Түркиядан келген инвесторлор өлкө ичинде мейманканаларды куруп, курулуш материалдарын жана көбүрөөк кийим-кечелерди импорттошууда. Бирок депутатты чоочулаткан маселе келген ишкерлердин кызыкчылыгы укугу корголбой калууда. Инвесторлор келет, анан ар кандай проблемалар түзүлөт аларга. Кызыкчылыгын ушул Кыргызстандын мыйзамынын негизинде сактоо максатында бир жумуштар болгонбу? Болсо кандай жумуштар болгон, мага айтып берсеңиз? Отток болуп атат, бирок статистиканы карасак, биздин сальдо положительный болуп атат да. Эки тараптуу алаканы бекемдөө аракетинде элчилер ири көлөмдөгү инвестиция тартуусу керек. Канча жолу ушуну кактап айтып атабыз. Экономика министри же жанагы инвестицияны жылдыруу боюнча агентство элчилер күтүп отурат го. Ошол мамлекеттин тилине которгула да берип жибербейсиздерби?
бизнес долбоорлорду. Адан кийин элчиликтерден талап кылгыла, жазай албасанын айтасыңар. Атайын бул мыйзам долбоору менен келген экономика министринин орун басары депутаттардын берген суроолоруна канааттандырарлык жооп бере алган жок. Биздин деле ишкерлер Турцияда мисалы үчүн эртең инвестиция жасай турган болсо адекватный жооп болобу деген көрүнүштө. Мыйзам керектүү, буну биз эми персоналиге привязывать этпей эле колдоп беришибиз керек го, туура көрсөңүздөр. Талкуудан соң Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы инвестицияларды өз ара колдоо жана коргоо жөнүндөгү ратификациялык мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылды. Белгилүү драматург жазуучу Султан Раевдин калемине таандык «Лег-лег» чыгармасынын негизинде жаңы тартылган «Күн акыркы» фильми Бишкекте көрсөтүлдү. Тасманын тартылышына финансылык колдоо көрсөткөн элекүлүү Махабат Мавлянова бул фильм белгилүү актриса Жамал Сейдакматованын 80 жылдык мааракесине белек болгонун билдирди. Фильмде азыркы турмуштун реалийлери сүрөттөлүп, башкы ролду актриса Жамал Сейдакматова өзү ойногон. Бийкештин кыялында Америка. Анын башкошом деген дипломат жигитинин миссиясы бүтүп, өз мекенине кайтуу убагы келип калган. Аны ээрчип, океандын ары жагына кетем деген кыздын кыялынын ишке ашышына оорулуу энеси тоскоол болот. Аны таштап кете албай чайналат. Күнделе өлөм дейсиң. Же өлбөйсүң. Күн акыркы фильминде окуя эненин өмүрүнүн акыркы сааттары жөнүндө болот. Өлөр алдында ал жаштыгын, сүйүүсүн эстеп, көз алдынан өткөрөт. Илегилек ал үчүн бакыттын кушу болчу. Кызына да бакыт тилеп кагаздан 1000 илегилек жасап, үлпөт тоюнда белек кылам деген аруу тилеги бар эле. Ал эми кызы энесинен кутулуунун жолун ойлоп, карылар үйүнө тапшырууга аракеттенет. Андан майнап чыкпаганда энесинин өлүмүн тилейт, ага кол көтөрөт. Эненин оорулуу жүрөгү бул кайгыны көтөрө албай жан берет. Кыз бакыттын кушун учуруп, сүйгөнүнөн айрылат. Фильмде башкы ролду Жамал Сейдакматова ийнине жеткире аткарган. Тасма кыргыз кино жылдызынын 80 жылдык мааракесине арналды. Мен эми билбейм, 100гө чыганбы, 90га чыганбы, эскиде жашым калгандыр, канчага жашарымды билбейм. Бирок жүрөгүм согуп турганда, эки бутум басып турганда, мен иштегенимди токтотпойм. Мен элимди, журтумду, кыргызымды сүйгөнүмдү токтотпойм. Рахмат сизге. Маданиятка колдоо көрсөткөн элекүлүү Махабат Мавлянова жазуучу Султан Раевдин «Илегилек» чыгармасынын азыркы жаштар үчүн тарбиялык мааниси өтө терең деп белгиледи. Адеп ахлак багытындагы чыгып жаткандай чоң көйгөйлөрдүн алдын алуу боюнча ушул улуттук өзүнүн бал улуттарыбызга сыйлоо, жалпы адамзаттык нартуу адеп ахлактык нормаларды сактоо болсун деп ушундай фильм тарттык. Фильм чынында катуу таасир этип, көрүүчүлөрдүн көзүнөн жаш чыгарды. Төрага Дастанбек Жумабековдун колдоосу менен белгилүү журналист, коомдук ишмер, мурдагы маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагуловдун жаркын элесине арналган жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн ортосунда футбол боюнча ынтымак турнири өттү. Оюнга жалпысынан 12 команда атсалышып, беттеш кызуу мүнөздө жүрдү. Жалпысынан турнирге массалык маалымат каражат өкүлдөрүнөн турган 12 команда күч сынашты. Оюн курч мүнөздө уланып, күчтүү делинген командалар тандалып отуруп, жарым финалдык оюндарга жетти. Жеңиш үчүн беттешке ЛТР, Кабар, Жалбырак ТВ жана Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин командалары арасында таймаш жүрүп, жыйынтыгында ЛТР командасы 1-чи орунду багынса, Кабар 2-чи, Жалбырак ТВ 3-чү орунду ээледи. Ал кишинин ушундай коомдук ишмер катары, журналистика катары өзүнүн изин калтырып кеткен экен. Ошонун артынан бүгүнкү күндө көптөгөн кишилер сөз кылып атат. Демек ал кишинин руху, духу ушу журналистика тармагында жашап жатканын белгилүү болду да. Султан Жумагулов өмүрүн кыргыз журналистикасынын өнүгүшүнө арнап, Ленинчил жаш, Эркин тоо, Асаба гезиттеринде, BBC, Азаттык эл аралык маалымат кызматтарында, ошондой эле ЛТР, КТРК телеканалдарында жетекчилик кызматтарда узак жылдар эмгектенген. Коомдук саясий иштерге да жигердүү аралашып, журналист катары көптөгөн шакирттерди тарбиялаган.
өмүрүнүн акыркы жылы Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министри кызматын аркалаган. Ушуну менен көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Ушул жана башка парламент кабарлары биздин интернет сайтыбызга жайгаштырылган. Дареги кеңеш чекит кейже. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Саламатта калыңыздар.